Саламатсыңар балдар. Анда эмесе кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн силер менен жат жазуу жазабыз. Бүгүнкү биздин жат жазуубуздун аты Боз үй темасы. Биз балдар бул жат жазууда сабаттуу жазууга машыгабыз. Ар бир сүйлөмдөрдөгү сөздөргө маани берүү менен орфографиялык эреженин негизинде туура жазып, интонацияга карап, тыныш белгилерин туура так коюуга үйрөнөбүз. Тексттин мазмунун түшүнүп, адептүү, максаттуу, сабырдуу болууга багыт алабыз жана тарбияланабыз. Урматтуу балдар, берилип жаткан текстти улам токтотуп, угуу менен акырын, шашпай жазасыңар. Кайсы сөз кандай жазыларын так угуп, орфографиялык эрежеге таянып, тыныш белгилерин окуп атканда тынымга, паузага, дикцияга карап коюуга аракет кылгыла. Ойдун бүтүшү менен ойдун башталышын аныктап, анан ошол жерден абзацка ажыратып жазууну дагы унутпагыла. Анда эмесе силерге ийгилик. Жат жазуубуздун темасын мен жогоруда айттым. Кыргыздын улуттук боз үйү. Башкача айтканда боз үй деп тема коесуңар. Жакшылап биринчи текстти тыңдап угуп, андан кийин жогоруда айтылган эреже боюнча жазуубузду улантабыз. Теманы жазып койдуңар да балдар, боз үй темабыз. Анда эмесе мен текстти жай, шашылбай окуйм. Силер мен көбүрөөк токтогон жерге тыныш белгисин чекит коесуңар. Ал эми мен азыраак токтоп, кайра сөзүмдү улантсам, демек ал жерде үтүр бар экенин унутпагыла, Анда эмесе текстти окуп баштайын. Боз үй кыргыздын турак жайы. Элибиздин улуттук мүлкү. Кыргыздын боз үйү элдин сергек акылынан чыккан, чебер колунан тамган, теңдешсиз өзүнчө өнөр. Ал укмуштай айлакердик көркөмдүккө, математикалык так эсепке жана физикалык тең салмакка ээ. Көчмөн турмушта жашаган элибиз тоодо, түздө жашоого бирдей оңтойлуу шарт түзгөн үйдү жаратып, жашоо тиричилигине ыңгайлуу шартты түзө алган. Кыргыздар боз үйдү жаратыш үчүн турмуштук тажрыйбаларын, талантын, акыл ойлорун жана кол өнөрчүлүгүн жумшаган. Көчмөн элдердин биргелешкен акыл оюнан жаралган. Жеңил десең жеңил, чечкенге, тиккенге оңой, жайында салкын, кышында жылуу, жөнөкөй жана кыргыздын кол өнөрчүлүгүнүн туу чокусу. Көчүүгө жеңил, каалаган жайга кондурууга ылайыкталган, жаан суусун тез агызган, табияттын ар кандай таасири күчүнө туруктуу кылган боз үйдүн ичине от жагууга жана жылуулукту сактоого да оңтойлоткон. Үйдүн жыгачы 12 канат, 8 канат, 6 канат, 4 канат, же 100 баштуу, 80 баштуу, 70 баштуу, 50 баштуу деп айтылат. Чоң кичинесин далилдеген үйдүн башы сайылган ууктун саны менен өлчөнөт. Балдар, мен бул текстти
жай окуп бердим силерге жазууга ыңгайлуураак болсун деп. Силер жетишпей калган жериңерден токтотуп текстти анан кайра улап жаза берсеңер болот. Эми мен текстти интонация менен жакшынакай кылып бир сире окуп берейин. Жазган жат жазууңарды текшерип алгыла, Боз үй темасы бул. Текстти окуп баштайын, Боз үй кыргыздын турак жайы, элибиздин улуттук мүлкү. Кыргыздын боз үйү элдин сергек акылынан чыккан, чебер колунан тамган, теңдешсиз өзүнчө өнөр. Ал укмуштай айлакердик көркөмдүккө, математикалык так эсепке жана физикалык тең салмакка ээ. Көчмөн турмушта жашаган элибиз тоодо, түздө жашоого бирдей оңтойлуу шарт түзгөн үйдү жаратып, жашоо тиричилигине ыңгайлуу шартты түзө алган. Кыргыздар боз үйдү жаратыш үчүн турмуштук тажрыйбаларын, талантын, акыл ойлорун жана кол өнөрчүлүгүн жумшаган. Көчмөн элдердин биргелешкен акыл оюнан жаралган, жеңил десең жеңил, чечкенге, тиккенге оңой, жайында салкын, кышында жылуу, жөнөкөй жана кыргыздын кол өнөрчүлүгүнүн туу чокусу. Көчүүгө жеңил, каалаган жайга кондурууга ылайыкталган, жаан суусун тез агызган, табияттын ар кандай таасир күчүнө туруктуулук кылган боз үйдүн ичине от жагууга жана жылуулукту сактоого да оңтойлоткон. Үйдүн жыгачы 12 канат, 8 канат, 6 канат, 4 канат же 100 баштуу, 80 баштуу, 70 баштуу, 50 баштуу деп айтылат. Чоң кичинесин далилдеген үйдүн башы сайылган ооктун саны менен өлчөнөт. Балдар, анда бир сыйра текшерип алдыңар болуш керек. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта силер менен жазылган жат жазууңардагы кетирген каталарыңардын үстүндө иштейбиз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.